Мен дарегиме Ош облусунун Кара Суу районунда Башбулак айыл аймагынын Кайрагач конушунун тургундары кайрылып жатышат. Биринчи маселе Кайрагач конушуна расмий айыл статусун берүү боюнча. Бул конушта 600дөн ашык кожолук жашаганына карабастан бүгүнкү күнгө чейин Кайрагач айылына расмий айыл статусу бериле элек. Бул жагдай айылдын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, мамлекеттик программаларга катышууга жана социалдык объекттерди курууга чоң тоскоолдук жаратууда. Статустун жоктугунан улам көптөгөн маселелер юридикалык жактан чечилбей, айыл тургундарын тийиштүү мамлекеттик жеңилдиктерден куру калууда. Экинчи маселе бул Кайрагач айылы стратегиялык маанидеги Ош-Бишкек автожолунун боюнда жайгашкан. Мектеп жолдун экинчи бетинде болгондуктан күн сайын балдар ылдамдык менен жүргөн унаалардын ортосунан өтүүгө мажбурда. Бул жерде жөө жүргүнчүлөр, өтүүчү тилке же болбосо пешеход, тиешелүү белгилер жана ылдамдыкты чектөөчү каражаттар жетишсиз. Сизден ушул маселени транспорт жана коммуникациялык министрлигине тапшырма берип, окуучулар үчүн коопсуз шарт светофор же болбосо жер астындагы өтмөк түзүп берүүнү суранат элем. Үчүнчү маселе бул айылда таза суу системасы курулган эмес. Тургундары сууну алыстан ташып ичүүдө. Бул маселе калктын ден соолугуна жана санитардык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Маселени чечүү үчүн айылдагы мамлекеттик таза суу программаларына киргизүүгө көмөк көрсөтүп берүүңүздү суранам. Анан кийинки маселем бул Кара Суу районуна Башбулак айыл өкмөтүнө караштуу бул деле Манас айылынын тургундарынан келип турушуп атат. Бул Манас айылында тургундары 2004 жылы Кара Сөгөт айылында жер көчкүдө катталып, жер көчкүнүн кесепетинен 5 наристе каза болгон. Жер көчкүдөн жабыр тарткан үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоосу менен Ачы айылынын жанынан жер тилкелер берилип, 28 үй бүлөгө турак жай салынып берилген. Аталган үй бүлө 2004 жылы Ачы айылынын жанында бакка көчүрүлүп келинген. Жарандар тарабынан маркум болгон наристелердин ичинен Манас аттуу наристенин намын айылга ыйгарылган. Бирок ушул күнгө чейин кожолуктун саны 150ге, калктын саны 800гө ашса дагы айыл статусу берилген эмес. Ушул айыл статусун берүү маселесин карап, анан ошол жерде жолдору албетте оңдолгон, бирок ошол жерде тротуар жок. Балдар өтүүчү жолдун жекесинде. Ушуну карап берсеңиздер. Анан ошол рахмат. Ушул маселелерди карап кагаз түрүндө жооп бериңиздерди суранам. Ишиңизге ийгилик.